Баткен шаарынын тазалыгы көңүл сыртында калып, шаар ичиндеги суу кетүүчү арыктар таштандыга толуп калган. Мындай көрүнүш шаардыктардын кыжырын келтирсе, калаадагы айрым тургундар мындай көрүнүшкө эл өзүбүз күнөөлүү деген пикирди билдиришүүдө. Шаардын тазалыгы канааттандырыларлык деп айта алам да. Бирок ошону жакшылап иштеп, тез тазалап турсак, бул өзүбүз үчүн жакшы. Сырттан келген адамдарга дагы жакшы көрүнөт. Адамдардан да. Адамдар пакет ташайт машинада, кола таштайт. Адамдардан шаардын немелиги, алыптыгы. Бул өзүбүздөн көз каранды экен да. Өзүбүздөн. Бир адам пакет ташайт, бирөө бакалашка ташайт, бирөө салфетка таштайт. Өзүбүздөн эле элде. Баткен шаардык тазалык ишканасынын жетекчилиги мындай көрүнүшкө ишканадагы техникалардын жана жумушчулардын аздыгы менен түшүндүрүүдө. Баткен шаарында тазалыктын жетишпегендиги, иштин солгундап кетишинин себеби бизде ошол бир жылдан бери айтып келе жатабыз. Жаңы техникалар аз болгондугуна байланыштуу, техника бузулуп бүгүнкү күндө бириниден бузулуп атканга байланыштуу ушундай солгундап жатат деп ишендирип кетет элем. Кече күнү мэрияда 11 ноябрь күнү сессия болду. Ошол сессияда биздин ошо ишканага дагы мэрия тарабынан депутаттардын колдоосу менен дагы 350 миң акча каражат бөлүп берилди. Себеби биз июль айынан баштап хозуршотный организация болуп түптөлүп атабыз. Бизде автоклон техника бөлүнүп кеткен. Бүгүнкү күндө Бишкекке 5 техника түшкөн. Ошол эле учурда шаар жашоочулары шаар ичинде таштанды таштоочу урналар жетишсиздигин айтат. Ал эми тазалык ишканасына жаңы жылдын алдында таштанды ташуучу автоунаалар алынып келинет. Учурда ишканада бир гана автоунаа бар. Мындан сырткары көчө тазалоочу 3 киши, таштанды ташуучу 6 кызматкер иштейт.